Саламатсыздарбы, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган 40 сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Өмүрдүн башаты Садыр Жапаров энелер күнүнө карата куттуктоосун билдирди. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды энелер күнү менен куттуктады. Аны президенттик администрациянын маалымат кызматы жарыялады. Өлкө башчы сөзүн ата-бабалар улуттун келечегин улап, ар бир инсандын калыптануусуна таасир тийгизген аял затына аздек мамиле кылышканын эскерүү менен баштаган. Алар өмүрдүн башаты, үйдүн куту энелер экенин жакшы түшүнүшкөн. Кыргыз энелери учугун улоочу гана эмес, урпактарга нарк насилди жайылтуучу, мамлекеттин бүтүндүгүн сактоочу катары калың журттун уюткусу болуп келишкен. Буга мисал катары Каныкей, Айчүрөк, Арууке, Бир Мыскал, Курманжан Датка энелерибизден тарта кийинки мезгилдин чыгаандары Уркуя Салиева, Зууракан Кайназарова, Керим Бүбү Шопокова, Гүлүпа Кондучалова, Токтогон Алты Басарова, Бүбүсара Бейшеналиева, Таттуу Бүбү Турсунбаева жана башкаларды айтып келебиз деген президент. Садыр Жапаров алардын жолун жолдоп келе жаткан кыз келиндер азырда четтен чыгаарын, Кыргызстанда энелердин эмгеги, мамлекетке кошуп жаткан салымы бааланууга тийиш экенин айткан. Президент бүгүнкү күндө жергиликтүү кеңештердин 42, жогорку кеңештин 22 мамлекеттик кызматта иштегендердин дээрлик 44,5%-ын аялдар түзүп, жогорку кызматтарда иштеп жатышканын белгилеген. Садыр Жапаров алар саясий коомдук турмушка бат аралашаарын айтып, лидерлик сапаттары өнүгүүгө умтулуусу мамлекетти өнүктүрүүдө маанилүү экенин кошумчалаган. Ошондой эле ушул тапта үй бүлө эне бала институтун жана салттуу үй бүлөлүк баалуулуктарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын кошумчалаган. Балдарды энелик мээрим, сүйүүгө, сабырга сугарып, адамгерчиликке багыттап, каада салтты заманбап билимге айкалыштыруу менен тарбия берип, коомдун туруктуу өнүгүшүнө зор салым кошуп келе жаткан аял заттын кайда болбосун бапестеп барктап алалы деген Садыр Жапаров. Сөзүнүн соңунда энелерге балдарынын урмат сыйына бөлөнүп жашашын, бекем ден соолук, күч кубат, бактылуу турмуш каалаган. Кыргызстанда 2012 жылдан тартып май айынын 3-жекшембисинде энелер күнү белгиленип келет. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Кой Ташта жоокерлер ант беришти. 2025 жылдын 17 майында Коргоо министрлигинин 73-809 аскер бөлүгүндө жазгы чакырууга чакырылган жоокерлердин ант берүү аземи болуп өттү. Бул тууралуу башкы штабтан билдиришти. Бул күнү Кыргызстандын 200дөн ашуун жаш жарандары мекенге кызмат кылууга ант беришти. 3 жуманын ичинде жаңы чакырылган жоокерлер тажрыйбалуу офицерлердин, сержанттардын жетекчилиги астында жаш жоокерлердин курсунун алкагында күжүрмөн даярдыктан өтүштү. Жаш жоокерлер жалпы аскердик жобонун талаптарын окуп, машыгуунун физикалык жана тактикалык даярдыктын негиздерин өздөштүрүшкөн. Ошол менен өздөрүнүн аскердик милдеттерин мындан ары абийирдүү аткарууга ант беришти. Бишкекте убактылуу кармоочу жайда отурган жаран асынып алды. Бишкек шаарынын милициясынын убактылуу кармоочу жайында отурган киши каза болду. Анын өзүнө кол салганын 16 майда райондук милиция тастыктаган. Анда белгиленгендей окуя ушул жылдын 15 майында саат 19:30 чамасында орун алган. Алдын ала маалыматтар боюнча 34 жаштагы киши кийимин колдонуу менен асынып алган. Ал жарандын буга чейин бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылганы айтылды. Ал эми жылдын апрель айында Ленин райондук соту анын сотко келбей койгонуна байланыштуу бөгөт чарасын камакка алууга өзгөрткөн. Ал уурлук беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып, нөөмөт бөлүмүнө жеткирилген. Соттук медициналык экспертиза дайындалды. Сырткы кароодо денесинен эч кандай жаракаттар табылган эмес. Жогорку сот ЖЭП боюнча Сапар Исаковго чыгарылган өкүмдү жокко чыгарганы айтылды.
Жогорку сот жылуулук электро борборун реконструкциялоо боюнча бардык өкүмдөрдү жокко чыгарганын KG Новости медиа порталы күч түзүмдөрүндөгү өздүк булактарына таянып жазды. Ага ылайык экс-премьер-министр Сапар Исаковго карата жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу иш кайрадан кароо үчүн райондук сотко жөнөтүлгөн. Бул чечим Кыргызстан Кытай менен алакасын активдүү өнүктүрүп жаткан ЖЭП боюнча соттун чечими кытайлык ири компания TBAга көйгөйгө түшүргөнү айтылды. Бишкекте окуучу кыздардын артынан кууган шектүү кармалды. Мектептин айланасында окуучулардын тынчын алган жаран аныкталды. Бул тууралуу 1-май райондук ички иштер башкы башкармалыгы билдиришти. 15-май күнү болжол менен саат 19:50 чамасында 1986-жылы туулган жаран Баялинов көчөсүндө жайгашкан мектептин айланасында коомдук тартипти бузуп, окуучуларга тийишип кууп, алардын тынчын алгандыгы үчүн милиция тарабынан укук бузуулар жөнүндө кодекстин 126-беренесине майда бейин баштыкка ылайык протокол түзүлүп, райондук сотко жеткирилген. Артур Медетбеков коомдук ишмер диний радикализм мамлекетке кооптуу жагдай жарата баштады. Арыба KG сайтына Артур Медетбеков маек курган маегин сиздерге сунуштайбыз. Артур Гапарович акыркы мезгилде соц тармактарда диний радикализмге үндөгөн ар кандай чакырыктар күч алып баштады. Тийиштүү органдар эмнеге реакция кылышпайт же алар мамлекет үчүн кооптуу жагдай жаратпайбы? Дүйнө жүзүндө терроризм, экстремизм күчөп, өзгөчө диний радикалдашкан уюмдар, экстремисттик топтор ири державаларга да таасирин тийгизүүдө. Тагыраагы чоң державалардагы бул агымдардан сактана албай калышты. Кыргызстанда дагы диний радикализмдин күчөшүнө дүйнөдөгү болуп жаткан окуялар өзүлүшүн кошуп жатат. Маселен, акыркы убакта жакынкы чыгыштагы Израиль менен Газада болуп жаткан согуштагы диний радикализмдин өсүшүнө өбөлгө түзүүдө. Кооптуу жагдайды жараткан диний радикалдар Кыргызстанга качан кирди эле? 1990-жылдардын ортосунан Кыргызстандын дарбазасы ачылып, диний уюмдар, топтор мамлекетибизге түрдүү жолдор менен агылышкан. Айрым уюмдардын идеологиясы жайылып кетсе, кээ бири эч кимди ээрчите алган эмес. Эң кейиштүүсү диний радикализм, экстремизмге окшогон топтордун уюштуруучулары биздин көптөгөн уул кыздарыбызды азгырып, өз максаттарына жетүү үчүн жакынкы чыгыштагы Иордания, Египет, Сирия, Сауд Аравия, Йемен, Пакистан, Бангладешке окшогон өлкөлөргө абдан көп тартышкан. Алардын таасиринде өсүп чыккан жаштардын көбү радикалдык, экстремисттик идеяларга ууланып калышкан болчу. Эми ошолор бүгүнкү күндө кооптуу жагдай жарата баштады. Эң кейиштүүсү түрдүү диний уюмдарга азгырылган миңдеген жаштар 2014-2015 жылдары Сирияга Түркия аркылуу өтүшүп согушка катышты. Өздөрү согуштан өлүшүп, аялдары колдон колго өтүшүп, жыйынтыгында Сириядагы Ал-Хол деген качкындардын лагеринде калышты. Алардын жакындары өздөрү суранып атышып, былтыр мурдагы жылы Кыргызстанга балдары менен кошо алынып келинген. Кыскасы, Кыргызстанда дагы диний радикализмдин, терроризмдин азабын тарткандар бар. Бирок ошол эле маалда арабызда аларга жан тартышып, ар бир аракеттерин Кудай үчүн жасап жаткандай сезгендер да көп. Алар сакалга, никапка, даватка тыюу салып атканда, диний өзгөрүштөргө багыт алган мыйзамдар чыкканда ачык эле каршылык көрсөтүштү. Кыскасы, билинип билинбеген жолдор аркылуу билдирүүлөрдү соц тармакта жайнатышты. Негизи аталган маселе боюнча укук коргоо органдары күрөштү аеосуз жүргүзүшү зарыл, себеби булар мамлекет үчүн кооптуу жагдай жарата башташты. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999-жылы төрөлгөнмүн. Түкөстүнү ломкүст оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ошол жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суу сумдугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах Таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат.
Алардын өсүп өнбөшүнө жол бербеш үчүн эмне кылышыбыз керек? Ал үчүн укук коргоо органдарына коомчулуктагы жардам көрсөтүшү керек. Эң негизгиси мектеп жашындагыларга, студенттерге жана туура эмес багытка бараткан адамдарга чейин диний радикализм, экстремизм тууралуу туура түшүнүк беришибиз керек. Тагыраагы жөнөкөй ислам динин туткан адамдарга ал уюмдардын айырмасын көрсөтүп, туура жолго сала турган иш-чараларды уюштуруу парыз. Ага кимдер кол кабыш кылыш керек? Муфтият жана дин иштери боюнча комиссиядагы өздөрүнүн чоң салымдарын кошуп, экстремизм менен радикализмге каршы туруп, адашкандардын көзүн ачып, ак караны тааныта турган концепция иштеп чыгышы керек. Жергиликтүү органдар укук коргоо органдарына жардам берип, профилактикалык аракеттерди жүргүзүүгө салым кошушу шарт. Ошондой эле укук коргоо органдары социалдык тармактардагы радикалдуу идеяларды таркатып, чакырыктарды жасагандарды жөн гана угуп анализдеп турбастан чагымчылык кылып, кооптуу жагдай жаратууну көздөгөндөрдү кармап, профилактикалык иштерди жүргүзүшү зарыл. Же болбосо мыйзамдардын негизинде кармап, аларга иш козгоп тийиштүү жазасын бериши керек. Мындай маселеге өзгөчө мамлекеттик массалык маалымат каражаттары дагы атайын берүүлөрдү, талкууларды уюштуруп, радиодон, теледен, гезиттен жана сайттардан байма-бай берип, элге туура жана так маалымат жеткирип, адашкандарды туура жолго салууга кол кабыш кылышыбыз парыз. Эгерде ошонун баары комплекстүү түрдө жүрүп, коомчулук, жергиликтүү бийлик баары бир тараптуу иш алып барса, радикалдуу диний экстремизмге же болбосо радикалдашкан чакырууларга чоң сокку болот. Биз бул нерсе менен мамлекетке коркунуч жараткан диний радикалдык экстремисттик чакырыктарды эле тыйбай, көмүскө уктап жаткан ячейкалардын да жок болушуна шарт түзөбүз. Аларга азыртан каршы турбасак, радикалдык чакырыктар келечекте локалдуу конфликттерге алып келиши мүмкүн. Ошол үчүн баарыбыз жапа-тырмак салым кошуп, диний радикализм менен экстремизмге каршы турушубуз керек деп маек куруп берген Артур Медетбеков Арба Кейжи сайтына. Катуу шамалдан улам аянттагы желек айрылып калган. 18 майга караган түнү бороон чапкын болду. Анын айынан башка аянттагы желек айрылып калган. Ошондой эле соц тармак колдонуучулары катуу шамалдын кесепетинен бактар кулап, унаалар жабыркап, айдоочулардын көчөдө жүрүүсүнө тоскоолдук жаралганын маамдашкан. Кызды уурдап сабап багажнигине катып койгон 2 жигит кармалды. Адам уурдоого шектелүүлөр кармалды деп билдирди 17 майда Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы. Тергөөнүн версиясы боюнча Сокулук районунун 30 жаштагы тургуну Бишкектин 26 жаштагы тургуну менен мамиледе болгон. 16 май күнү кечки саат 7:30 чамасында жигит өзүнүн 25 жаштагы досу менен сүйлөшкөн кызына келишкен. Кыз алардын унаасына отуруп, алар Бишкектен Манас аэропортуна кетүүчү айланма жолду көздөй бет алышкан. Анда кыз жигит менен уруша кетип, жигит аны сабап салган. Андан соң досу экөө кыздын колун скотч менен байлап, башка жакка алып кетүү үчүн багажга салып коюшкан. Жергиликтүү тургундардын жардамы менен кылмышка шектүүлөр кармалып, кыз аман калган. Бул факты кылмыш жаза кодексинин 165-беренеси адам уурдоо менен каттоого алынган. Кылмышка шектүү катары 99 жана 2000-жылы туулган 2 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген.